ушунча жылдан бeri ичкен адамдар бар. Бирок мен тамашалап өтүп көрөм калпагын алсам, калпагын алып койсоң, башында мүйүз чыккан эмес да. Дегенин бир пайда көргөн эмес. Ошо арак ичип атып байып кеткен эмес. Ачыгы арак ичип атып авторитет болуп кеткен эмес. Мына азыркы мезгилде деле канча деген тойлордун баардыгы мына акылдуу эле адамдар, акылдуу эле интеллигент болгон муалим, мына жакшы бир жумушта иштеген, ушундай бимде айткан акылдуу адам деген адамдар, акыл үйрөтүп жүргөн адамдар дагы качан той берген болсо, аркасынан ошол жерге аракты жайнатып берип, канча деген адамды субханалла күнөөгө батырып. Акылдуу эле адамдар сезилет. Бирок, кылба десең, мени уят кылат дейт. Мени уят кылат. Мени уят кылат. Эртең күндө сөз кылат. Бирок Кудайдын буйругу бул арам экендигин ошолор болсо да эмне алар уят, элимни дейт, бербей койсом ушинтет деп берип аткандарын көрүп атабыз. Демек, ошол алкаш менен берип аткан адам айырмасы жок. Жакында эле ушундай болуп бир байкелерибизге адал той кылыңыз деп бияктан суранып, мен өзүм айла жоктугу Жалал Абадка сабакка кетиш керек болуп калды, барбай калдым. Бирок адал кылды, бирок акырында кудасы кыйкырып чыгыптыр. Мен бул тоюңа ыраазы эмесмин сага деп. Кызын берип атат. Шүгүр айтпайбы, алкаш эмес жерге барганына турабы? Же кызыңарды алкаш жерге бергенге жакшыбы? Көрүп атамга канча деген кыздарды берип коюп, мына менин телефонумду толтура бергенден кийин күйөө баласы алкаш экен, кайнатасы алкаш экен, кайнагасы алкаш экен, кызыма дамаг сетиптир, кайнатасы сабаптыр деген барды. Биле албайдым такыр. Мен айта берем да, орус менен теңдешип ичиштин кереги жок. Анткени анын канында, капырдын канындачы арак ал илгертен теги адам атадан бери бар болуш керек деп ойлойм мен ага. Бирок биздин кыргыздын канындачы бул көп болсо бир катуу болсо 50-60 эле жыл болду. Ага чейин ичкен эмес эчким. Чын. Согуш мезгилинде баягы 45-жылы баягы спирт берип туруп согушка айдаганда, ошондо дагы ичпей чуркашкан экен кыргыздар. Бирок жанагындай контужин оозуна куюп атып ошону кетириш үчүн эмнекен кээ эле ошондон ичип келген дейт. Бирок ага чейин болгон эмес. Ошонун себебинен мындай 2 стаканга жинди болуп каласың сен. Ушундай. Ошо себебинен сураныч, бул кантип токтотуп болот десе, бир эле Кудайдан корк деген сөздү айта бериш керек. А Кудайдан коркпосо, каалаганын кыла берсин. Эмне кылам сен? Негизинде арам деп Куранда 3 жерде аят айтылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам арак маселесинде 10 адам тозокко кирет деген. Эч эмес жок. Проблема жок кирет ал. Жадага ошо арак ниетинде жүзүм, алма, жанакы эмелер тиге турган болсо, арпа, бугдай тиге турган болсо, ошол да тозок буйруган. Саткан дагы, ташыган дагы, алып берген дагы, алган дагы, ичкен дагы тозок буйруган. Алланын лаанаты каргышы ошолорго. Мына көчө мына кичиемин биз жакта эме кылышты. Аракты сатып алышып, талкалап, ана айылдарда арак сатпай турган болду. Рахмат. Бирок ошол сатылбай калыш үчүн бир киши өлүш керек болду. Бирөө эки арак ичип туруп, бирөөнү бири өлтүрүп салган. Татынака жаш жигит өлүп калды. Кимдин пайда таптı? Мына ошол арак ичкендер айтканчы, кимдер пайда таптыңар арактан? Молдоке мен пайда таптым десең, мен сага азыр эмне кылам? Ошо ордун берем көрчү. Ошо молдо болосуң ба? Ай, машалла. Саламатсыз устаз, Аллахым сизге өмүр береке берсин. Аллахтын жардамына муктажмын. Сизди себепчи кылып чоң үмүтүбүздү сизге артып келдим. Алла разы болсун. Үмүттү негизи Аллага коюңуздар. Анткени себеп жакшылыкта жаманчылык Алладан тугандар. Биз себепкер болушубуз мүмкүн иншалла. Кимде ким Аллага таянса, Алла ага таянышка жетиштүү. Кимде ким Аллага таянган болсо, Алла ага жетиштүү. Siz менен биз эмес, пайгамбарлар да Аллага таянган. Аллага таянышты, Алла аларга жеңилдик берди. Ошол себептен качан ушул жерге келериңиздерде, эмне кылсын, я Алла, сенден үмүт кылам, сага гана жалбырам. Сенден сурайм, сен бересиң. Машалла.
Assalamu aleykum ustaz, Allah'ım razı olsun. Menin birinci joldoşum kaza olup kalgan. Ekinci turmuşka çıkkam. Al bizdi bagam dep algan ele. Hazır men baldarımды alıp ata-enemdin үйüne kettim. Özünçe kvartira çıktım. Sebebi apası batırбай koydu. Erkeklerге айтып koyuңузчу. Alı jetse alsınчы. Жесир аялдарды балдары менен кор кылбай. Жана маминкин сыночтер го. Tergi eken то есть. Айтыңызчы, апасынын сөзүнөн чыгышсын. Биринчи апанын орду бөлөк, аялдын орду бөлөк. Апасын кыйбаса үйлөнүшпөсүн. Такыр аялдарды кыйнабай, жана апаларга дагы айтыңызчы. Балдары чоң киши болду. 42-де эмин жашайлы дейт. Кайда мен балдарымды тандадым. Кайра мен балдарымды тандадым. Меники туурабы, устаз дейт. Bir anan karasang bulayakı tuura, bir anan karasang erkektiki tuura, bir anan karasang apasınıkı tuura. Oşonda bирөөнү курбанчылык кылыш керек деп туурабы? Az бул туура эмес деп айтыш керек болуп атат да. Az bir tarazага salып алайынчы. Шарият өзү тараза. Таразадан таразага салып, анан туура чечим чыгарыш керек. Бир дагы молдо үй бүлөнү ажырашып кетишин каалабайт. Ошон үчүн талак деп койсо, бар, болду сен ажырашышыңды кетирип эмекпиз. Бирок эркек менен аялда отуруп алып изилдеп атабыз. Эмне деп айттың эле? Кандай деп айттың эле? Эмнеге мындай айттың эле? Анткенсе ошо экөөнү эптеп жараштырыш керек да. Карасаң, бир дагы молдо ажырашып кетти деп айтпайт. Бир да молдо эркекти аял эркекке жамандабайт. Мен кече ушу жөнүндө айттым, мынакей азирет чыгып коюптур. Керек болсо субхана жоолукчан, сакалчандардан бери айттым. Үчөөнү тең кошуп айтсам, субхана үчөө тең нааразы болуп жазып турмакчы. Эмне үчүн жоолукчандарды жамандайсың? Эмне үчүн сакал жамандайсың? Эмне интеллигенттер жамандайсың? Эмне үчүн дыйкандар жамандайсың депчи? Аз ойлонуп атам да. Мен үчөөнү тең бирдей айткандай аракет кылдым, бирок серондо болбой койду да. Эми карап дагы бир нерсе айтайын. Бул аялдын айтканы чын. Негизинде кавам дейт. Кавам деген сөз бар. Бул жоопкерчиликтүү. Жоопкерчилик. Ар бир эркектин аялынын үстүндө жоопкерчилиги бар. Ошонун бирөөсү алгандан кийин аны материалдык жактан да жана моралдык жактан да коргоо. Бул эркектин милдети. Аттың дүйнө бирок биздин менталитет дегенибиз бар. Биздин калып танып калган жашоо калыбы бар. Ошондо субханалла бизде келин 3-чү орунда турат дайыма. Эч качан 1-чи орунда турбайт. Бул биздин менталитет ушундай. Келин келди, эмне болуш керек? Ал ошол жердеги кайненен сыйлаш керек, кайнатаны сыйлаш керек, күйөөсүн сыйлаш керек, кайнагасын сыйлаш керек, абысындарды сыйлаш керек, тууган. Бул ошонун милдети болуп келген илгертен эле. Ошо ордун таап эле ийилип жүгүнүп атып, субханалла жакшы чайын берип атып, ошонун камур жумур болуп кетип эле жашап келди, анан кийин субханалла некен ошентип кийин чоң апа болуп эле анан небере чөбөрөт эле дагы эле келинди болуп калып жашап келе берген. Аттың дүйнө биздин курсагыбыз тоюп калды. Жашаган үйлөрүбүз ушундай жакшы болуп калды. Айдаган машинасы сонун болуп калды. Бүт жашоо оңолду, сон ар бирине оомат берилди. Эркекке да оомат берилди, аялга да оомат берилди. Бирок качан ушу оомат берилгенде, анан привилегияларды өзүбүздүн ордубузду, менин ордумду бер деген нерсе башталды. Менин да укугум бар деген нерсе. Ошондон баштап укук маселеси көтөрүлдү, милдет маселеси чыгып калды. Эми келиндер субханалла, мен кызмат кылышым керек же кылбашым керекпи деген вопрос берип баштады. Кайнелер болсо мен башкарышым керекпи же болсо тынч отурушум керекпи деген башталды. Эркектер болсо ким ишти башын билбей калды. Чын мына бул моюн алла. Ушундай атабы? Эми жерде аны акырында келди, молдо чайналып калды.
Ким күнөөлүү? Бирок 3 нерсе бар. Birinci bol subhanallah insanlık. Ekinci bol dindarlık. Karsan? Dindarlık. Üçüncüsü bol adamgerçilik. Ben orada almaştırıp koydum hazır. İnsanlık canan alganda biz subhanallah adamız. Biri ayal, biri erkek. Allah Teala eköөнү тең жараткан. Din жагына келе турган болсок, ар бирибизге кылган милдет, кылган ишибиз соопко жазылат. Кыргызда болсо кылганың мен үчүн болсо үйрөнгөнүң өзү үчүн деп койгон турабы? Адам негизинде диндарлыкта биз ушул нерсене сооп бар деп кылабыз. Мисалы мен аялымды багам, мен ушундан сооп табам деп багам. Балдарым багам, сооп бар деп багам. Ата-энеме кызмат кылам, ушундан сооп бар деп багам. А сооптор болсо бул валюта сыяктуу. Эртеңки күн бул өткөндөн кийин сен үчүн субханалла эмне бар? Сөзсүз Алла жараткан бейиш бар. Ошо жерде мени тозок бар, тозоктон муткарып бейишке киргизет деп ушуга кызмат кылабыз. Чыныгы нерсе ушундай. Үчүнчүсү болсо бул адамкерчилик. Адамкерчиликте деле сен деле атасың, сен деле бир күн эне болосуң, сен деле келин аласың. Ошол мезгилде сен деле бир сыйды күтөсүң, жакшы бир чөгүн бир чайды күтөсүң, жакшы бир мындай бир сагылган сиз деген мамилени күтөсүң, ийилип турушун каалайсың. Адамкерчилик ушундай турабы? Ошон үчүн айтканда адамкерчиликти жоготуп албайлы депчи. Көп убакыттарда ушу адамкерчилик эң негизинен сооп үчүн аракет кылдык, инсанбызды ордун табалык, бирок Кудай сактасын, адамкерчиликти унутуп атпайбызбы? Келин адамкерчилик үчүн кайненесине кызмат кылыш керек. Кайнатасы жыйлаш керек. Ошо кайната деле, кайнене делечи адамкерчилик үчүн ал деле келин болгондо кайненесинен какыстык кылган, ыдык көргөн керек болсочу. Керек болсо башына чай кайнаткан. Бүгүн ошол нерсе болуп кайталанып кетпесин деп ошо келине жакшы мамиле кыла албайбы адамкерчилик жагынанчы. Кээ бирлер субханалла жалгыз бала төрөп койгон. Болду. Баласын кызганы беле субханалла. Мен баягында айткам. Мени танда, жосо катынын танда дейт да. Мени танда, же катынын танда дейт. Кайнаталар чыгып калыптыр ушундай азырчы. Баласына келип катынын танда жосо бизди танда дегенчи. Эркек эмне кыласың сен башыңды? Сен тандабадың катыныңды жүрбөйсүңбү? Кетирип салат келинин. Анан өзү барып кемпирдин койуна кирип. Баласы жатат, страдайт этип жердечи. Койбойсуңбу? Сага жакшы кемпирдин койнуңда. Сага жакшы субханалла какаты күйөөң койнуңда, чалың койнуңда жатып алдың. Анырдап коет, баары болсо болсунчу, осурак чалым аман болсунчу депчи. Билесиң да осурак чалым керек экенин туурабы? Боуну зачем? Кой да жашат да, тем более 42-ге чыгып турай. Кой. Адамкерчилик керек. Адамкерчилик керек ай кыргыздар. Башка эмне дейм, айтпайм. Мына барын кайната кайненесин. Баягыда бирөө котлет жасаганды бетип кетирип турай. Мен үйүнөн өмүр котлет жеген эмесмин ошонучу. Билем мен ал үйдөчү. Нормально тыңгылыктуу өзү шорпо жасай албайт. Шорпосу дайыма туз ачуу. Ишсең өлүп калайын дейсиң. Анан котлет жасаган. Котлет эмне экенин билбейт болчу ошо кемпир. Ушундай. Современный болуп кетчү чечкем. Бул жерде субханалла келин да билсин кызматтын. Чыдаш керек. Бардык нерсеге чыдаш керек. Бардык нерсеге чыдаш керек. Кыйынчылык болгон эмеспи баштан? Мына дыйканда кыйынчылык болбойбу? Чабанда кыйынчылык болбойбу? Мына бул жерде соодагер отурса миллионерлер. Молдеке кайсы нерсеңе жардам берейин? Айтып койчу деп мына келип атпайсыңарбы? Мына чиновниктер отурбайсыңарбы? Агайлар отурбайсыңарбы мынакей? Карасаң, мына ветерандар отурбайсыңарбы? Канча деген согушту көрүп койгон. Мына бүт мен эмне жеңил болду эле ошо силердин ишиңер. Биринчи оорчулук болуп келип турган жеңилчилик болгон турабы?
Үй бүлөнү да куруш ошондой. Биринчи сүйөсүң, күйөөсүң, жеңил боло берет. Анан бирди төрөйсүң, анан кичине проблема башталат. Анан кийин субхана 4-тү төрөп койгондон кийин бири-бирин түшүнбөй калып ажырашып кеткенден каласың. Урушкум келе баштады уже мен. Токтой берейинчи болду. Ошондой. Жооп бердим окшойм, ушундай. Так. Терезени мага жабылдыңар байыр, Устаз, салам алейкум. Ва алейкум салам. Турмушка чыгып күйөөм менен жашаганыма 14 жыл болду. 4 балалы болдук. Күйөөм аябай кызганчак. Мен ойлойм, бул оор болсо керек дейм. Ар дайым жаман ойдо жүрөт. Бул жакка келип даарыланып атканым ойлорум кыйнап келет. Ар кандай жаман ойлордо кечиде дагы ар сөздү жазып мени кыйнап ыйлатат. Стресс болуп, дүйнөм кыйналып келет. Кандай туура жол көрсө болот? Кыйналып келем. Күйөөмө туура жол көргөзүңүзчү дейт. Машалла. Сүйүнүш керек да, машалла. Күйөөң кызганат экен, машалла. Сени жакшы көрөт экен, башка аялды каргабайт экен. Бул оор эмес да. Бул оор деле эмес. Просто ошо эркек башка эч кимге сөз өтпөйт. 3 нерсе бар да китепте, 3 нерсе айтат. Кызганчактардын. Анан аялды стресске чейин жеткизип атканда бул уже субхан оор болуп эсептелбейт. Бул ошо мындай эркек субхан бир дагы жанагындай бир эмени көргөн эмес. Мындай авторитетти адамдардын арасында сөз өтпөй, же болбосо ушундай жанакы эме кылат. Же болбосо бирөөлөр кийин жаш кезинде кыйнап койгондуп айтат. Бирок айтайын деген нерсем ушу жеңегечи. Ушунду атканда жыргай бериңиз да, о менин күйөөм машалла мени жакшы көрөт. Стресс болбой элеңиз. Сиздин күйөөңүздүн сизге болгон сүйүүсүнүн белгиси экен бул. Ушундай. Жыргай бериңиз машалла. Дагы деп койсоң. Дагы жаз деш керек да. Анан ушинтип эле шүмшүк каякта жүрөсүң, кайсы эркекти карап атасың, жыргап атасың, башка эркектерди карап деп жазса айтасың, алтыным сендей болобу дейсиң. Анан көптөгөн жүрөктөр жөнөтүп коюңуз. Жараланган жүрөктү жөнөтпөңүз. Жаркылдаган жүрөктү эле жөнөтө бериңиз. Зор эле. Телеграмда жакшы кетет, тух деп чоо. Телеграм менен сүйлөшсөңөр сон. Сиз үчүн дуа кылып атам, машалла. Рахмат ушу мени ушинтип эметип атканыңызга деп турган көзүңө ылдый жаап, ылдый кылып, комнатада жүргөн эметип, улам ыр жаза бер ошо байке. Болду. Карап бир айда оңолбосо мага кел. Биздин менталдык ушундай, биз бир мамилебизди ар кандай түшүндүрөбүз, ушундай. Саламатсызбы Эрмек ажы? Алла разы болсун. Мен сизге сурам, өзүм ооруган 3 ай болду. Так, диагноз таза чыкты. Сизге укканда сүйүнүп келдим, дем алдым, ыраазымын. Эми канча жолу келсем болот? Бул чүйлүгү экен. Ушундай. Келе бериңиз иншалла. Ассаламу алейкум устаз, акыретте эжесиңди көрүшпөйт деп атышат. Мен сарсана болуп ыйлап жүрөм. Чынбы калпай, акыретте баарыбыз көрүшөбүз. Эжең да күнү, сиңдиң да ошо күнү качасың дырылдап сиңдигенчи. Айтпа деп качасың. Эмне үчүн Куранда ошондой. Бир тугандан жанагындай от койгондой качат. Зыян кылып койбодум бекен деп. Андан көрө бул дүйнөдөн жакшы мамиле катышып алла. Эгер өтүп кеткен болсо аркасынан дуа кылыңыз. Бирок тууган мененчи чай ичиш келе. Туугандар менен чай ичип, жана шерине кылгыла, бири-бириңерге субханалла ушундай көп чалышкыла, жакшы мамиле кылгыла. Бул дүйнө катыштын дүйнөсү, мамиленин дүйнөсү, сүйүү мухаббаттын дүйнөсү. Бул дүйнө субханалла адамдар бирине жакшылык кыла турган дүйнө. Ошо себебиненчи такыр мындай өзүңөрдү эме кылбагыла, тууганчыдан үзбөгүлө. Аны ыйлай бербеңиз субханалла. Ыйлаганда пайда жок уже. Айттым, сөзсүз көрүшөбүз. Көрүшпөй калган эч ким болбойт. Бет маңдай тургузуп, бири-бирине доону коюп, разылыгындай жаманчы Алла алып берет. Ассалам устаз, намаздагы сүннөт бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт амалыбы же? Эмнеге же? О, пайгамбардын сүннөтү. Намаз баары сүннөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошол жерде аалымдар уже далилдеп койгон. Бүт
Пайгамбар кылган нерсени, кылбаган нерсени баарын бөлүп койгон. Пайгамбар кылбаган нерсени бидат дейбиз. Мындай айтканда новшество в религии, динде жаңылык болуп эсептелет. Пайгамбар кылган баары сүннөт болуп эсептелет. Ушундай. Ассаламу алейкум, мен суроом, жолдошумду эшек көрсө эле кыйкыра берет. 3 томго бар себеби неме дейт? Hadis бар пайгамбарыбыздан. Шайтан, эшек шайтанды көргөндө бакырат. Короздор болсо, периштелер көргөндө кыйкырат. Деп айтабыз. Эми жок, алейкум субханалла, шайтан ээрчип алганды кайдан билесиз? Алейкум, сиз жанында кетип баратпайсызбы? Ошондо кандай болот, Ассаламу алейкум, устаз, жумушка байланыштуу. Негизи ушундай. Аксакал ушундай биздики. Таарынбайсыз, Аксакал бул молда не серьезно окшойт деп атат окшойт. Ассаламу устаз, жашыбыз 35 жана 29дабыз. Эже сиңди, көз тиртедиңиз. Жолубуз ачылып, жакшы күйөөгө турмушка чыгып кетишибизди дуа алып коюңузчу. Амин. Кудай таалам ушул кыздарыбызды эже сиңди экен өкөтүн удама-уда күйөтүп, удама-уда төрөп, кыргыздын урпагын көйдөрсүн. Амин. Эмне дейм башка, Башка жакшы эле дуа биздики иншалла. Мен мындай приблизительно элестетип атам ошо экөөнү азыр. Билем. Бир Алла Таала мага бир мүмкүнчүлүк берген экен, субханалла, бир көрсөм унутпайм. 5 жылдан кийин ассаламу алейкум дей берем. Бир айтайын деген нерсем ушул жашка чыкканга чейин көп кыздар иштешим керек, үй бүлөмдү багышым керек, ата-энемди карашым керек, инилеримди багышым керек деп атып, субханалла ушундай жашка чыгып кетип атышат. Анан кээ бир кыздар бар, жаш кезинде эле ага куда түшкөн болчу. Бирок чанып койгон, кыргызча айтканда баш аттап койгон. Кудайдын ушундай себеби кээ бир анда баш аттап койгондо кээ бир жакшы адамдар аттин кылып коет экен дагы, ошолордун бир дуалар өтүп кетет экен. Ошон көп жылдарга чейин субханалла турмушка чыга албай кыйналып, кээ бир так өтүп кеткендер бар экен. Мен мындай от себя, мен өзүмөн айтайынчы бир нерсе. Өзүмөн эгерде сага бирөө, мына эркектерден баштайын биринчи. Бирөөнүн кызы бар экен, ушуну алсаң жакшы болот десе, сен мындай барып карасаң, субханалла, кичине сенин параметриң туура эмес келсе деле, бирок ошол эки субханалла карасаң ыймандуу болсо, мындай бир ата-энеси жакшы болсо, ошону ал ошону. Ошо менен Кудай бизге аттаба башын. Ал кызда эметкенде, ал кызда ой болду уже. Ошо эметсе, макул десе тиейин деген. Ошондой эле кыздарга да кайрылат элем. Качан сизге куда түшүп келсе, анын машинең барбы, квартираң барбы, дагы бир немкең барбы, анан канча состоянияң бар, мени багаласыңбы, сен мага достойный ийсиңби дегендер сөз чыгып турчу. Антпей эле субханалла сенин башыңа Кудай Таала тагдырыңа бир баланы жөнөттү. Ал алганга даяр болуп атат. Эми баш аттаба, ошого субханалла турмушка чыгып кетти. Анан Кудай буйрса, мынча жашка чыкпайбыз. Өлүктөргө рахмат, мен аябай ыраазы болдум өлүктөргө. Бардым, машалла, 22-23 жаштагы кыздардын келинден 3-4төн баласы бар экен. Анан бардык текшерип, бирөөдө да мындай жанагындай бир кыжалатчылык, жанагындай бир жаман нерсе жок экен да. 100дөн бир 2-3 экен. Мен аябай болдум, машалла. Акырында бирөө 24-төбүздө канча балаң барса, мен күйөөт элексем таң калып калдым. Рахмат, мен мындай нерсени түштөн эле көрөлөк болчумун. Канча жерге бардым, бирок ушул көлдүн аркы үйүнөн көрдүм, көз тийбесин алтындарым. Алла береке берсин. Сонунаки эми карасаң жигиттерин алган 30да,
32-деги балдар субханалла 3-4 бала бар уже. Рахмат машалла. Башаттаган эмес, кыргызча эле, куда түшүп эле, дегенде свадьба бербей эле ызычы болуп. Нике качан оор болот, качан жашы оор болот билесиңерби? Качан кыздын калдыгы көбөйүп кеткенде. Качан никенин машакаты көбөйгөндө жашы оор болуп баштайт. Ошонун алтынан май кыргызым, бир туугандар, мусулмандар, кыздарыбызды балдар үйлөнткөндөрчү машакат кылбаганга аракет кылыш керек. Эң азы менен мындай бүтүрүп койгонго аракет кылыш керек. Эң азы. Пайгамбар айткан, махыры деп калыңы аз болгон аялда береке бар деген. Мына ушундай. Айтамын, айтып алдым. Аслан устаз, мен турмуштан ажырашкам. Оорунун себебини врачтар төрөбө деген. Эми кайра турмуш курсам болобу? Айтпай. Аллахтан үмүтүмдү үзө элекмин, себеби мага күнөө болбойбу? Жашырып тийсем, сен Аллах разы болсун. Жашырып тийсем. Жашырбай эле тие бериңиз. Негизи өзү субханалла ошол тийип атканыңызда эле ошол ала турган кишиге мен балалуу боло албайм. Мен врачтар ушундай айткан. Бирок мен үмүтүм бар деп эле калп башынан эле калпка айлантпай жашоону. Биринчи эле баштан чынчылык менен баштап коюңуз. Эмне дегенде субханалла мындай бир жашооңуз оң болсун. Эгерде субхана баягы эгерде мындай мен балалуу болбой калсам тиги тиштап кете турган болсо, мен күйөөгө тийбеген катарында эле жүрө берем деген ойдо болот болушуңуз керек да. Жок, андай кылбаңыз. Андан көрөк субхана бир турмушка чыгыптыр, төрөбөптүр да анан ажырашыптыр деген сөз жакшыраак. Чен бирөөнү мындай айтканда бирөөнү тийип алып, мына көрүп атпаймынбы? Тийип алышкан жашырынып. Тийип алгандан кийин субханалла тиги эркек киши катары көрбөйт. Мынакей бирөө тийиптир, мына тийгенден кийин бир балалуу болуптур. Болгондон кийин экөө жашырын болчу да. Эми тиги баланы апарып тур дагы мен ата-энеси үйлөнүп коюптур. Ортодо калып калган, эмне кыларын билбейт. Шариаттын ачык болгон жакшы. Пайгамбар үйлөнгөн болсоңор, бир кой союп туруп дейт, элдин баары жар, мен баландай баланы үйлөндүм, баландай кыз баландайды алдым деп айтып коюш керек. Бул жагы жакшы болбойт. Ошондой жашырын экенин молдо кыйбайт азыр. Анткени себеп субхан ал билет уже. Анткени бул проблема болуп баратканын билет, жашырын экенин кыйбайт. Керек болсо субхан экинчи болуп тие турган болсоң дагы эмне экен? Айтыш керек. Ушундай нерсе. Анан жөн эле бир дене кумар үчүн боло турган болсо, кечирип коюңуз. Анда күнөө. Так, бул керек жок экен. Жолдошум мурда кызуу кезинде 3 талак берген. Ошого ойлонуп талак түштү деп кандай болот? Талак маселесин бар муфтиятка барасыздар. Ошо жерде бар, call center бар, менин телефон номер бар, берем. Ошо субханалла барсаңыздар болот. Фатва бөлүнүп барасыңар. Бирок маст болсоң дагы, апийим менен апимда башың айланып турса дагы, эмнекен талак бериш керек болот. Талак түшүп калат дейсиз. Ошон үчүн бул сөздү унутуп каласыз, башка нерсе. Ла илаха иллаллахты туура айткан үйрөнгүлөчү биринчи. Айт келме ла илаха иллаллах, ла деп, анан талакты үйрөнүп алган. La ilahe illallah. La sözümüz bir. La ilahe illallah. Uşu kelimeyi aytkan tuura öğrenelim. Anıpsa bari talaklı öğrenip aldan. Subhanallah. Andan başka söz yoktu mütür. Jol. Gözümü görmeyin. Tur çık bararı. Senden tur törkünün var. Es alıp geldi. Aysa. Anan kayra esine gelgende ачуу душман да акылыңды айнытып турган мезгилде субхана ушундай эле сөздөрдү илгери кичиречи. Кубалай болбосо жосо бир чабал да. Эми башка эмес. Бирок негиз айтам да, талактан ушу жеңилирээк деген айткым келет. Качан талак айтканда аршы титрейт. Барбы аршы? Ошо титиреп жерге төрөлөс болот, күнөө болот. Ушундай чоң жаман нерсе. Анан кийин кайра эсиңер келип алгандан кийин кайра да жарашам деген болбойт, машалла. Аслан устаз, үй бүлөм бириксин, бирге жашайлы. Дуа кылып коюңузчу. Аллахым субханалла үй бүлөңүздү бириктирсин, машалла. Аслан устаз, ден соолугуңуз жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Сиздеги кишинин чоң айткан энеңизге таазим, өмүрүңүз болсун. Мен апамды аябай жакшы көрөм, рахмат. Негизи субханалла,
Ene bul ömür maşallah. Ene деген кандай сон ne? Allah razı olsun. Türü болып тұрғандардың жандарынан тұрғанына разымын мен. Ошолардың кызматындамындаймын, субханаллах. Разы болсын. Анан төрөтүп койгон атама да рахмат деп жазып коюңуз, Атама да разымын, машалла. Ошо киши субханаллах керелден кечке мык каккылап, атам уста да. Ушу усталык кылып, анан имамчылык кылып байкушум. Ушул жерде имам болгон. Ал киши бар, дагы эле бар. Анан субханаллах 75те дагы эле шуулдап жүрөт. Ошон үчүн ал кишиге да разымын, машаллах. Ушундай нерсе. Ата-эне өзү береке. Мен ошон айтам, ата-энеңерге таарынган акыңар жок деп айтам дайыма. Алардын кылган эмгеги тоодой. Керек болсо төрөп туруптурчу, ороп коюп, бурчка чыдап койсо, тоңгулуп калмаксың. Баады көрбөңөрбү? Мусорка казып, туалеттин ичине салып салатышпайбы? Бул туалетке салбаптыр, бакпады карайсың. Субханаллах. Кантип разы болбосуң энеңе, туурабы? Ата-энеңе разы болгула, субханаллах. Ата-энеңе разы болуш керек. Ата-энедей болобу? Мына аз бул жердечи, кээ бирлердин аз ата-энеңер жок. Кээ бирлер сурооду көргөн эмессиңер, такыр көргөн эмессиңер, туурабы? Жок. Эртең чарчап каза болуп калды. Бирок азыр силерге ата-энеңер бир жолу көрсөт десечи азырчы, айтмакса ушу атамды бир өөп алсам, арак чыгаткан оозун эле дейсиң, туурабы? Ушуну апамды бир життап алсам дейсиң, туурабы? Жок да бирокчу. Ошон сен субханаллах барында ата-энеңерди кадырлагын. Мен шаарлыктарга оңой деп эсептейм да. Мына шаарда жашагандар. Мына бурч сайын навайкана бар. Мен силердин ордуна болсом, эртең мен эрте туруп алып, басканча намаздан мечиттен келатканча навайканан ысык нанды колтугума салып келип, анан сливичный майды алып туруп, мына алып туруп, эртең менен субханаллах апам менен атама ысык бир сонун буркулдап чайды койдуруп, өз колум менен субханаллах жанагындай бир эмеге самоорго чайды коюп, анан кийин субханаллах өзүм ушуну берип турмакмын эгер мүмкүн болсочу. Чын. Өзгөчө нерсе да. Мындай нерсе болбойт. Балам рахмат айланайын. Деп ушуну ой ысык нан экен, ысык нан алып келиң деп ушундай отуруп бир сүйлөшүп отуруп бир рахат алышты дайыма каалайт элем да. Силерге оңой да. Ушундай нерсе. Тур, чай бер деген ордуна өзүң тур. Акырын чайыңды бер. Мен апам мага субхана эртең деп туруп, менден бир берип коет, бирок ошондо да ушу курсагым ток болуп турса делечи, ушундай курсагым жарылып калсын деп жооп кетип каларым. Чын. Анткени алардын тамагы кийин экинчи берилбей калышы мүмкүн. Сен алардан биринчи өтүп келсең, өтүп калсаң, субханаллах, бейиште да сен апаң жасаган тамакка окшошпойт. Ушундай. Сыйлала. Менде суроо мындай. Кайнатам менен кайненем, кайны сиңдилерим мени жаман көрүшөт. Оштук деп. Айырмасы жок экен, өзүм жаллап аттан болом дейт. Бирок көлгө тийгем дейт. Кайнатам бүт ишке кийлигишет. Кол көтөргөнгө чейин бар. Бирок мен да өзүмдүкүн бербей келем. Чыдап эле эмне кылсам жагамын, кайын журтка дейт. Эмесе бүт иштерди өзүм жасаймын. Отунга, поляга чыгамын. Ошону да жакпаймын. Анан дагы бир суроо устаз. Мен 5 намаз окуймун. Этек кирген убакта намазда каза болбойбу? Айтып коюңуз рахмат. Мен экинчиден баштайын, каза болбойт, субханаллах. Орозодо эмнеген калган күндөрүн тутуп берет аялыбыз. Бирок намазды каза окубайт аялыбыз. Оорусун туурабы? Ал Алланын жеңилчилиги. Эми бул оштук деген сөз бизде деле бар. Ушундай да, тияка барсаң коңкобай дейт, туурабы? Мындай эме жок. Кыргыздын ушундай нерсеси. Анан эми келип магам Аллах разы болсун сизден. Сизди мен ишенем, субханаллах. Мындай эң негизи бет ачышып албаңыз. Ошол кишилер менен айтышып, ошол кишилерге өзүңүздүн ой пикириңди айтам деп жаман сөздөрдү айтып бет ачышып албаңыз. Мен келиндердин баарына айтам. Кайната кайненеңер менен бет ачышып албагыла. Макул ата, макул апа деп койгула да, субханаллах. Эмнекен сиз ошо эң негизгиси кайната кайненең менен жашабайсың. Сен күйөөң менен жашайсың, унутпа. Ошо күйөөңүзгө субхан жакшы мамиле кыла бериңиз. Болду. Башка эмне дейм? Бул көлдүктөр балким кезге ичип алышы мүмкүн. Аз ичпей калды, бирок. Мындай кабышчы. Az emne kılağız, eski kişiler okşayıp da. Oşa söyle subhanallah. Can koyunuz bunu. Uşum ne uşunday?
Мында кээ бирде ойлой бересиң, билбейм, менин оюм балким караңгыдыр. Ушундай бир заман өсүп, мынакей, карасаң мына дүйнөсүн телефон менен карап коюп отурабыз, бүт нерсени багы көрүп турабыз да. Анан ушунча деңгээлде өсүп алып деле дагы деле болсочу мындай бир адамга жакшы мамиле кылганды үйрөнө албай койдук, Же бул өзү ошол адамдын натурасыбы, же ошонун ошо характери ушундайбы, же жана баканын окуясын айтып берген билесиңерби? Бака бар экен. Кудуктун ичинде. Бака ошол жерде курт кумурсканын баарына тең кожоюн болот. О дейт экен, мына дейт, дүйнөнүн падышасы менмин дейт экен. Бир күнү катуу мындай сел жүрүп кеткен экен да, кудуктун ичинде бир балык түшүп калыптыр. Анан айтыптыр, эй, тиякта чоң океан бар. Ушундай жер чоң десе, койчу жактан айтпай дептир. Ошондой да болмок беле. Мына дүйнө. Анан ошентип баягы акырында кайра тапонсу болуп кеткен экен да, суу көтөрүп баягы бака сакасы менен ошо көтөрүп чыгып салыптыр. Балык салы менен. Чыгып эле караса эле дейт. Көзүнө ишенбей дейт бакачы баягы. Дейт экен. Баягы балык өзүн баягы көнүп калган да. Баягы сүзгөн боюнча кеттир. Бака болсо баягы жерде эмне кыларын билбей, субханалла, суунун ичинде суу бака болуп туруп чөгүлгөн экен. Кээбирде ушу курбака сыяктуу да ушундайчы. Как будто мындай эчтеке өскүсү келбейт. Ошол эле айыл эле тим эле Кыргызстанда. Ошол мисалы ошол айылы, ошол үйү субханалла борбор шаарда. Ошол жерде цивилизация дей көрөт. Ошонун себебинде кээ ойлой берем. Ушундай адам жа караңгылыктан ушундай болобу? Же китеп окубагандыктан ушундай болобу? Же мындай адамдардын мындай бир же өзү көргөн тарбиясы ошондой болгонбу? Бирок 21-ден 22-жылга кеттик го турабы? Кандай экенин түшүнө албайсың. Силер кандай ойлойсуңар? Кругозор аз. Аз туура. Китепке окуган эмес. Ошон үчүн көчөдө айттым, мына бир айда мына момчал эле мына могу китептен алла, мына мен дайым бир китеп ушундай диний китеп, бир светтик китеп окуйлу. Чыңгыз Айтбаевдин Ала дөбөттү окуп кое берели. Укмуш китеп. Ушундай болсун, окуп коелу иншалла. Сезимдер ойгонот, жашоо кызык ойгонот. Бирөө мен жазып коюптум, мунун илими жок. Бул деген только кыргызча китептерди окуган депчи. Анан айтсам, субхан, кыргызча китеп окуганда илим керек. Устаз, азыркы кайнене балдарына катуураак эскертүү айтып коюңузчу. Ажырашуу үй бүлөнү бузуу жөнүндө. Кайсы кыз эле ажырашам, анан үйдү бузам деп айтсын. Апасына айтканын кылып талак берген кыздарды тагдыры кандай болот деп жазыптыр. Ошонун айына мен эле эмес канчалаган жаш кыздар жабыркап жаша, рахмат алар. Бул жөнүндө көп айттым, Бул жөнүндө бар аябай. Карасаңыздар, уруша берип уже тажадым уже. Болбойт экен. Акмакчылык түгөнбөйт экен. Ассаламу алейкум. Бирок айткандан тажабайм. Ошол келинин баласынан ажыраткан, күйөө баласын кызынан ажыраткан кайната менен кайненелерге Кудайдын каргышы деп айткандан коркуп атам. Мындай бир хидаят, туура айтасыз. Хидаят берсин. Туура айтасыз. Кудайым хидаят берсин, эмне дейм башка. Кудайым ошол бир ыйман берип, ошо оңолушка бир себепкер болот. Башка эчтеке делбейт ам. Акмактын деңгээли бийик. Ассаламу алейкум, урматтуу устаз. 12 октябрда бир тууган кайным кызын кыз узаты менен турмушка күйөөгө узатат. Сизге дарылатканда тойго барса болобу? Барбайын десем бир тууган кайнымдын кыз дейт. Барбасаң өлдүң, барыш керек. Үй менен балдардан камырчы. Арак ичилбесе барыңыз иншалла. Ассаламу устаз, алыска шилтте иштеп жүргөн жолдошума жана үй бүлөмө балдарым дуа кылып коюңузчу. Мына адекватный аял экен машалла. Алыста жүргөн күйөөсүнө дуа сурап аткан. 10 миңша береличи. Кудай таалам ушул эжебиздин күйөөсүнө береке берсин. Тапкан тапкасын баарын адалдан үй бүлөсүнө алып келсин. Амин, машалла. Так. Жаймоочулукту моюнга алуу деген шариятта кандай? Бул күнөө. Атаң чоң молдо болуптур, сенде касиет өтүптүр.
ошо касиетти мойнуңа албасаң сен деген кыйналып жүрө бересиң деген бул күнөө. Андай шариатта жок. Түшүндүңүзбү? Бала чакама жайсаң болобу дейт. Бала чакаңа субханалла ихлас фалак нас окуп үйлөп койсоң болот. Аллахым разы болсун. Сизден да Алла разы болсун. Негизи ушундай жомокторго ишенбей болчу, кереги жок нерсе. Жок шариатта. Мойнуң алышың керек, албасаң кыйналып жүрө бересиң, сен киши көрүшүң керек, киши кабыл албасаң болбойт деген сөздөр бар го. Ушунун баардыгы жалган. Мунун баардыгы шарлатандык. Бул нерсе ишенүүнүн орду жок буга. Мусулманчылыкта мунун орду жок, бул ширк. Ширк болот бул. Ширкте Алла эң жаман күнөө ширк. Саламатсызбы? Мен жогорку окуу жайында жакшы кызматта 8 жыл адилеттүү так иштедим. Мени көрө албай, ордумду талашкандар ачык эле жаманатты кылып, кызматтан кетүүмө аракет кылышты. Сизге келген биринчи күндөн эле кызматымды өткөрүп бердим. Азыр Кудайга шүгүр, аябай жакшы болуп калдым. Ойлорум кайра ордумга кел дегендей кылды. Барбай эле койгонум оң, барышыңыз керек. Сизге окшогон так иштеген адамдар бизге керек. Адамдардан взятка албай, işte негизи элечи, ушу кызматыңарды тыштабагыла. Мен айтарым, милисиясыңбы? Милисиянын иши жаман экен, ушундай кылат экен. Жок, тыштаба. Иште. Сен так иште, сага окшогон тактар керек. Биякта жанакындай эмеге караганда, сен так иштеп, ак иштеп, субханалла, ошо айлыгы менен жашаган бизге пайдалуураак. Мугалим болсоң да тыштаба. Керек болсо Дарвиндин теориясын адам маймылдан жаралган деген айтып аткан болсо, мынтип койсоңар, ана карап тургула. Адам маймылдан жаратты, маймылды Аллах жаратты деп коелу. Айла жок да, субханалла. Ошону өтөсүң деп атсачы. Эмне коюш керек? Маймыл бир нерсе жарыш керек бирден туруп. Анан кийин ар жак инфузор туфилка чейин барасың да, ошону айтасың. Инфузор туфилканы дагы Алла жаратты деп айтасың. Макулбу? Тыштабагыла жумушуңарды. Ушундай нерсе. Мусулмандардын кээбилеринен врач болуп жүрөм. Мен ал жерде иштейбей айткам. Жок, иште. Банкта иштеп жүрөм, кандай кылам? Иште. Мурабаха жагын өткөтүп калып, мусулмандар жагын иштеп турган жанагындай. Иштегиле, Библияда адам бага бергиле. Бирок субханалла, эмнекен ошону чыштап туруп, анан кийин дин намаз окуп жүрүп, анан кыйналып калганда мен дин үчүн ушуну чыштап салдым эле деп гей турган болсом, тескери күнөө болот. Ошол жерде иште дагы, намазын оку дагы, ошол жерде даватыңды кыла бергин. Адамдарга пайдаң тийсин. Ушундай. Мен айтар сөзүм ушул, меники бул. Анан субхан эч кимдин фатвасын алган жокмун жерде. Эмне үчүн дегенде көрүп атам. Көп адамдар субхан дин үчүн деп чыштап, бирок субханалла кайра ушул эмесин. А көрө албастар бар жерде бар. Көрө албастар бүт жерде бар. Эчтеке кылбаган адамдан бир көрө албасы бар. Ошол себептен субхана дайыма эмнекен иштей бергиле. Коркпогула. Анткени себепчи ак эле, бирок сынбайт. Менин кызым жакшы окуучу эмес. Сизге келгенден кийин мектепте эң жакшы окуп калды. Күндөлүгүн жайнатып жалаң 5. Сизге ыраазымын. Дүйнө эки дүйнө бакыт денсаулык берсин, сен жакшы көрөм. Рахмат, Алла разы болсун. Кызыңыз демеле отлично болсун. Устаз, дарыларды сиз жазып бергенде эле ичиш керекпи? Же алып иче берсек түгөнгөнү сиз билесизби? Эме түгөнүп калса ала бериңиздер иншалла. Биз бар деп айтабыз да. Ассаламу алейкум. Алейкум. Эрмек таксыр. Менин суроом. Иш баштасам жүрүшпөй жатканын берекеси жок болуп жатат. Үйлөнгөм. Ортодо бир бала бар. 4 жыл болду ажырашкам. Жашоо. Жок, биян. Жашоо моңдолобу деп жазыптыр, э? Сурап көрөйүнчү. Эмне демакчы калам бай. Алла береке берсин, субханалла. Биз көп вакыттарда ушундай ойлойбуз. Жашоо моңолобу, кандай болот? Мен бир нерсени жакшы көрөм да, ар бир нерсени самотекке кое бергенди. Кайгыра бербей,
жашоону кое бересиң, кайсы нерсе чыккан болсо ыраазы болосуң, аракет кылып кете бер. Эч качан субханалла өзүңдү өзүң да жебе. Бирок унутпа. Балким сага келаткан проблема сенин күнөөң себептүү болду. Ошо күнөөңдү эстеп, тооба кыл дагы, чындыкка, акыйкатка, акка кайтып, диниңе келе бер. Анан жашоону эмнекен? Ушинтип акырын кете бер. Менден көп сурайт, устаз аялым кетип калды. Ушундай сен мен жашабайм деп атат дейт. Макул, тийишпе. Бир нече убакыт бер, анан акырындык менен өзүң ишиңди кылып кете бер. Бир күн болот, түшүнбөгөн адам болбойт. Баардыгын түшүнөт. Ага кайгырып, арага чыгып кетип, аялым чыдап кетти, балдарымды сагынып атам деп стресске түшүп кереги жок. Бар, кез-кезде балдарыңды көрүп кой. Акырын барып учурашып кой. Ассаламу алейкум деп кой. Акырын гүл алып берип кой. Ассаламу кайры кетип кала бер. Окатыңды кыла бер. Алланын насиби ушундай экен. Бир аз мойнуңдан колуң менен кылганды, мойнуң менен тартып кой. Мына ушундай. Ана Алла жеңилчилигин берет иншалла. Ушундай. Аны оңдой тургандай. Намазда ката көп кетиремин. Сөздөн саба айтып бериң. Мен жакшы түшүнбөй калдым, кичине башкача жазылыптыр. Мен кыргызча түшүнөм да. Өзбекче жакшы түшүнө албагам. Ассаламу алейкум устаз, ата-эне үчүн зикир тартарды, зикирдин алдында эмне деп айтуу керек? Зикирдин иштен айтса кабыл болобу дейт. Ооба болот. Зикирлерди, Куранда зикир болот, ошолордун баарын айткандан кийин акырында багыштап койсоңуз, хадия кылып койсоңуз боло берет иншалла. Эки суроо калды. Ассалам устаз, суроом, жолдошум экөөбүз да түшүнбөстөр болуп телефон аркылуу мен сага талак бердим деп СМС жазыптыр. Ал чет жакта иштейт. Балдарына акча салат, бирок ошол акчага эмне алдың деп чек сурай берет. Кайненем баласын менден кызганчу. Маселе болсо, эжеси мамасы менен гана чечет. Менин кийлигиштирбейт. Ушуга кандай карайсыз дейт. Чек сураган туура эле. Анткенсе эркек киши сурайт да. Өз берген акчасын. Анан сиздин акчаңыз болгон болсо чек сурай албайт. Ал сиздин акчаңыз. Анан эми субхана эркек киши өзүнүн акчасына өзү отчет сураганга укуктуу эле болуп эсептелет. Ушундай. Анан балким кээ бир маселелер ушу өзүнүн энеси менен чечилиш керек болот. Анан сиздин кийим кечегиңиз, балдардын памперси сиз менен чечилет. Туурабы? Анан чоң маселе болсо ушундай болушу мүмкүн. Анан сиз менен чечишип алган тигилерден сураганда эмне пайда, туурабы? Биринчи өзүнүн энеси менен бир тугандар менен чечишип турган иши бардыр. Ушундай нерсе. Бирок муну менен сиздин укугуңуз алган жок. Анан эгерде СМС канча талак берген болсо, бир талак берсе, бир талак чөт, эки талак берсе, эки талак чөт, үч талак берсе, үч талак чөт да сиз анын аялы болбой каласыз. Кудайым сактасын. Ассалам устаз, мен сизге суроо берген себеби жолдошум 2 жыл ичкен жок. Бала каза болгондон кийин кайра ичип алды. Кандай кылсам болот? Алып келсеңиз көрөлү иншалла. Байкемдин кайгысын тең бөлүшөлү иншалла. Ачууну баспайт деп түшүндүрөйүн Кудай кааласа. Бирок ачууну тызылдаткан нерсе басат да. Саламатсызбы устаз. Мен аялым менен 11 жыл болду. Үй окатка жок болгону ушуга байланыштуу бир кызым бар. Уже бир кызым бар дейт өзү. Ажырашалы десем, мен кетем. Мен кетсем, сөөгүм ушул жерден чыгат деп коркутат. Үйгө кут келет. Же жут келет дегендей, үйдө береке качты. Кандай кылсам болот? Ажырашсам болобу? Жок, бул сөөгү ушактан чыгып турбайбы? Муну менен ажыраша албайсың сен. Бир жак жагы жаман жагы болсо, жакшы жагын карап жашай бер. Кызың бар экен, машалла. Такыр болбосо, мисалы, мындай бир аз эме болсо, бир эжени жалда, ошол үйүңө келип, үйүңдү тазалап коюп турсун. Ушундай нерсе. Кызыңга жакшы тарбия бер. Анан субханалла, бул жакшы эле экен, такыр кетпейт экен. Молодец.
Бул мындай жазыш мененчи бирок мындай менин оюмча болбойт го, сен башка ала албайсың го. Аябай көп ката бар. Араң окудум. Мен деле чоң илимдүү эмесмин, бирок негизинде ниетиңе жараша акыбал келет. Мен дайым айтам, ниетиңерге жараша акыбалдар келет. Аял мен ажырашам деп, билесиң, мен бир нерсени дайым айтып берем. Ойлонгон оюңун абайла деп айтам. Бул сөздүчү мен айткан жокмун. Пайгамбарыбыз да айткан, бүт олиялар да айткан. Эмне үчүн? Анткени сен ойлоп аткан оюң ниетке айланып кетет. Ниетке айлангандан кийин сөзсүз ошого амал кыласың. Ошол себебинен ажырашсамбы, кетип калсамбы, жашабай эле койсомбу деген ниеттер, ойлор боло берсе, субханалла, сен уже эч качан ишиң оңолуп, үйүңө береке кирет деп ойлобо. Ушундай нерсе. Тескерисинче, жакшы ниет менен ушу аялым багайын, үй бүлөмдү багайын, үй салайын, машина алайын, бир жер жеримди карайын, мал мүлүктүү болоюн деген жакшы ойлор болсо, ошол нерсе сени кадимкидей оңойт иншалла. Оңолосуң. Анткеничи биз чоң бир машинебиз да. Адамдар бир чоң бир машине. Ошол жер машинеде мисалы эмнелер бар? Аккумулятор бар, дөңгөлөк-сөңгөлөктө мотор деген бар, турабы, ошондойбу? Ошондой эле субханалла биздин бензинибиз машина жүргүзө турган. Бул биздин оюбуз. Эгер оюңар оңолсо, жашоо оңолот. Оюң бузулса, анда жашооң талкаланат. Мына ушул. Акырында айтып турган сөз ушул эки. Мен дайым айтам, Ан-Насафи деген акыйдада китеп бар. Насафинин акыйдасы. Ошондо бир башында бир сөз бар. Устаз окуп бердилер. Эгерде дейт, адамдын оюна көчөнүн аягындагы бир котур ит кирди. Мына бул көчөнүн аягында бир жаман бир карган, котур, тиштей бар, тиши жок ит бар дейт. Бирок кетип барат, ушу ит тиштеп алышы мүмкүн деп ойлонуп барса дейт да, ошол эч кимди каппаган ит ошол адамды кабат экен да. Анткени ал ушундай зат экен, субханалла. Сен кандай ойлосоң, ошо оюңа жараша тагдыр түзүп берет экен. Биз ушундайбыз. Ошол себептен ойлоп аткан оюңарды туура ойлонгула, туура ниет койгула, туура максат койгула. Эгер туура максат койсоң, анан жашоо иншалла өз нуру менен оңдоп, сомдоп, иншалла тарбиялап кете берет. Ал эми сыноо болсо биз үчүн берген бир байлык. Ошо сыноонун аркасынан бышабыз, анын аркасынан берекелер келет. Ошонун себеби менен со эки жакшылык келет. Ан сыноо болбой эле, жөн эле баардык төрт тараң тегиз болуп эле, телегейиң тегиз жашап аткан болсоң да коркуш керек. Качан сыноо келип атат, кандай түрдө келет? Көтөрө ала турганбы, көтөрө албай турган деңгээлдеби? Аны Кудай билет. Ошон үчүн ниетиңе турлайлы иншалла. Аракет кылабызбы? Бизден кетсе элчилик кылыңыздар. Ниетти турлайбыз. Амин. Субханакалла хамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Кудайдын талабы ушу бүгүнкү айтылган маселе амалыбызга тоофук бер. Я Раббы баарыбызга шифа бер, хидаят бер, туура жолду көрсөт. Аллахым сенден башка туура көрсөтүп жок, сенден башка райым кылуучу жок, сенден башка жакшылыкка жеткирүүчү жок. Кудайым өзү кечире бер.